Sağlasыздарбы? Ekonomika ilimlerinin doktoru Жандаралы Садыралиев экономика жаатында эмгектенгендигине 45 жыл болгон. Бул аралыкта өндүрүш тармагында өзүнүн күжүрмөн аракеттерин көрсөтүп, бир топ ийгиликтерди жаратып, өлкөнүн экономикасын көтөргөнгө салым кошо алган. Азыркы учурда тажрыйбаларын бөлүшүү максатында Жалал Абад мамлекеттик университетинде студенттерди окутуп келет. Жандаралы Садыралиев ак эмгегинин артынан мамлекеттик сыйлыкка татып олтурат. Өз кесибин сүйүп, тапшырылган ишиңди так аткарсаң, сөзсүз түрдө эмгегиң бааланарына ишендим дейт каарманыбыз. Чындыгында эмгек бааланат. Мен мына финанс тармагында иштеп, финанс министерствосунун отличнигинен төшбелгиге ээ болгом. Экономика тармагында иштеп, экономика министерствосунун төшбелгиси менен мамлекеттик кызматтын отличниги деген төшбелги. Айтор анан эми мына Кыргыз мамлекетинде эмгек сиңирген экономист деген наамды берип атат. Мен ойлойм, бул чындыгында эле бул мээнетти баалагандык. 54 жыл иштедим, ошо жогорку маалыматтуу институт бүткөндөн баштап. Ал эми агартуу тармагына өз өмүрүн арнаган Маткарим Мырзабеков билим берүү тармагында 54 жылдан бери иштейт. Ал окуучуларга биология, химиядан талыкпай билим берип келүүдө. Маткарим агайдын эмгеги да быйыл бааланып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамы берилди. Мен ишенген эмесмин. Себеби дегенде район область бир канча жолу жөнөттү, кайрадан эле ошол папкалар ачылбай эле кайра келип аткан. Анан кече жакында bir окуучум Instagram'dan карап туруп мага звонок кылды түндө. Агай, сиз мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлүпсүз, президент кол коюп туруп, 30 адамдын ичинде сиз бар экенсиз деп. Мен үчүн өтө чоң жаңылык болду да, бул бүт эмгегимдин баасы да бул. Ар бир кесип ардактуу, мамлекеттин өнүгүшү үчүн жан үрөп иштеген өз кесибинин ээлери бул камкордукка ыраазы. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.